сизге рахмат, ушунчалык Жалал Абад шаары үчүн абдан жакшы бердиң келгенине. Чыныгы жетекчи деп билдим. Туурасычы, чыныгы жетекчи. Эл менен сүйлөшкөндө ушундай болуш керек. Биздин эң негизги көйгөйдү ушул спорт залга караштырып койсоңуз, ошону менен бирге Барпы деген көчө бар. Бул Барпы көчөсү уже 35 жыл болду, эч кандай асфальты жок, же суусу жок. Адамдар бир көчөдөн бир көчөгө алып чыга алышканда, ошол себептен ушул көчөгө асфальтты карап берсеңиз, сизден сураныч. Анан биринчи вопросу спорт зал боюнча болуп кетти. Мектеп курганга эгер жер болсо мектеп куруп берели деп атабыз да, ал жергечи. Мектеп спорт залы. Бирок жер жок болуп кетти. Ушул боюнча мен так ресмен эстетип койгонуңузга жакшы болду. Архитектура, УМС, үчөө кадастр бар, үчөөбүздөр. Экөөбүздө бар экенсиздер. Ушул 17 мектептин территориясын чоңойтуу боюнча жер издеп карап көргөнчү. 1 гектар, 2 гектар жер болсо, ошол жерге мектеп, спорт залын кура алмакпыз. Барпы көчөсүнүн проектиси болсо, быйылга аракет кылабыз. Бүтүргөн жок болсо, эми быйыл проектисин түзөбүз. Чыныгы жетекчи деп билдим. Туурасычы, чыныгы жетекчи. Эл менен сүйлөшкөндө ушундай болуш керек деп ойлойм. Мындай эмеден кийин эл башкача карап калат да. Мен деле инанып келдим эле ушул проблемаларга көбөйүп айтайын деп. Мына жерге келген элдер азыр мен менен жолугушат, өзүм көбөйүп айтам, ушуну чечип кетем деп келген да. Бирок чечилбей калган көйгөйлөрүбүз көп болсо керектир. Мына азыр ушундай жетекчилерине буйрукту берип, сразу жообун алып алганда мен ойлойм, бул көйгөйлөр чечилип калат жакын күндөрдө. Саламатсызбы. Мына 7-көчөгө жакшы саңалап көрсөтүп жакшы. Бура рахмат. Эң болсо 7-көчөгө салма чечип берди. Зынды сустап чечип берет алар. Айтмайм, азыркы күндө бюджет бекитилген. Ошол бюджеттин албагында иш кылабыз. Эгерде 6 айлык менен 9 айлык менен бюджет кодексинин негизинде 2 жол өзгөрүү бар. 6 айлык бюджетте экономия болбогон болсо, става менен трансформатор алуу маселесин карайбыз. Ал бир эле дачада эмес, бардык управаларда эле болот албаска.